Саламатсыңар балдар, адам жана коом сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ата мекенди коргоо. Бул кезектеги тема. 60 бетти ачасыңар. Ата мекенди коргоо өлкөнүн көз карандысыздыгын, анын аймагын, калкын, материалдык жана руханий баалыктарын коргоо деген түшүнүк. Ата мекенди коргоо конституциялык гана милдет болбостон, ар бир жарандын патриоттук да милдети. Ар бир адам өзүнүн абийиринин жана коомчулуктун алдында өз мекенин коргоого милдеттүү экендигин түшүнүүсү керек. Патриот грек тилиндеги жердеш, мекендеш дегенди түшүндүрөт. Патриот биздин түшүнүгүбүздө өз өмүрүн жана ишмердигин ата мекенине арнаган адам. Бул жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясында ата мекенди коргоо Кыргыз Республикасынын жарандарынын ыйык парызы жана милдети деп жазылган. Конституция өзүңөр билесиңер, негизги мыйзам, баш мыйзам. Мекенге болгон сүйүү жөнүндө сөз кылганда конкреттүү баатырлар эске түшөт. Манас баатыр, Барсбек Каган, Тайлак баатыр, Мухаммед Кыргыз Тагай би, Атаке Батырыңды чыган тарыхый инсандар эске келет. Мындай баатырлар айрыкча мекен башына кыйынчылык күн түшүп турганда билинет. Силер Советтер Союзунун баатырларын көрүп турасыңар. Чолпонбай, Дүйшөнкул, Дайыр Асанов. Эми балдар үйгө тапшырма. Үй тапшырма Ширактын эрдиги деген текст бар кошумча окуш үчүн. Мына ошол текстти окуйсуңар, түшүнөсүңөр. Экинчиси, тынчтык мезгилде патриот деп кандай адамды айтабыз деген темага